Бейпил жашоону тартуулаган бул улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине ар дайым таазим. Манас районунда жашаган Филькин Александр Николаевич 93 жашта. Кырчындай жаш кезинде согушка аттанып, мекенине жеңиш менен кайткан. Улуу жеңиштин 78 жылдыгын тосуп турган ардагерди бүгүн облус башчысы Нурлан Дарданов куттуктап, ден соолугунан кабар алды. Как поживаете? Не болейте? Сегодня праздник, знаете, да, 9 мая. Пришли поздравить вас с великой победой. Президент Садыр Жапаровдун атынан ардагерге 100 000 сомдо облус башчысы Нурлан Дарданов тапшырып, тынч жашоо үчүн өз өмүрүн аябаган ардагерге ыраазычылыгын билдирди. Ден соолук каалап атабыз, оорубасын, көп жашасын. Ошол Филькин Александр Николаевич дай болгон ардагерлерибиздин айына мына ушундай жаркын келечек болуп, согуш таласында өздөрүнүн чоң эмгектерин көрсөткөн аталардын эрдиги унутулбайт, дайыма биз колдон келишибизде колдоп турабыз. Ал эми Альянс Алтын компаниясы тарабынан согуштун ардагерине 50 000 сом жана белек берилди. С большими, наилучшими пожеланиями, здоровья и от нас вам подарок 50 000 сомов. Талас областынын аймагында улуу ата мекендик согуштун 2 катышуучусу бар. Алардын бири Филькин Александр Николаевич болсо, ал эми экинчиси Айтматов районунун тургуну Араке Арстанбеков. Ардагер учурда 97 жашта, 18 жашында кан майданга аттанган. Birinci Belarus frontuna katıştım ben. Birinci Belarus frontuna. Komandir polkov Berlov degen. Komandir rota Arехov degen derdim. Kolunda oldum. 10 bala vargamız bakayandan. Ököyünü alıp gitti soğuştu. Oh atan. Bir gün katışsak 2'den kişi alsa 2800 kaldık. 4 günde çok buladık emiş. Hep Kuzey'den tille uydap, Allah'tan sorap, Rusların içinde yürüyorum. Ya Rus dil bilmeyin, ya Allah Rus dil bilmeyin. Ortasında bir kişi yürüp kaldım. Al soğuşlar şu bismillah geçsin. Buna tükenip kaldık, o en akırımdan buluyordu. Tükenip kaldık, bismillah geçsin. Soğuş ikinci bol bozsun, bana çaka aman bozsun. Bari bolsun, aman bolgula, hiç yamandık görmegede. Бүгүн президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дарданов Араке Арстанбековдун үйүндө болуп, жеңиш күнү менен куттуктады. Облус башчысы президент Садыр Жапаровдун атынан 100 000 сом акчалай жардам жана майрамдык белектерин берди. Ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана Альянс Алтын компаниясы дагы ардагерди жеңиш майрамы менен куттуктады. Аны менен бирге Айтматов райондук маданият бөлүмү балдарга билим берүү борбору менен биргеликте ардагердин маанайын көтөрүп, концерттик программа тартуулашты. Иш чаранын соңунда ардагер кыргыз элинде аманчылык, өлкөнүн өнүгүп өсүүсүн тынчтык тилеп бата берди. Бегайым Асымбаева, Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас облусу.